Көчмөн кыргыздар кымыз жасоо үчүн бийик тоолорду аралап жайлоого чыгып, булактын тунук суусун бойлой конуш издешкен. Дал ошол байыркы көчмөн кыргыздардын турмуштук каада салтын, купуя сырларын Каракүлжа районундагы Алайкуу өрөөнүн жердеген элден кезиктирүүгө болот. Ошондуктан дагы көчмөндөр оюнуна карата уюштурулган кымыз фестивалында Алайкуу кымызы эң мыкты деп табылган чыгар. Кымыз бул бээнин сүтүнөн жасалган кычкыл даамдуу улуттук суусундук. Тамак сиңирүүдө, топукту алып жүрүүдө жана кургак учук сыяктуу жугуштуу ооруларды алдын алууда орду чоң. Бизде Алайкуунун кымызынын айырмачылыгы башка жактарга караганда. Бизде мына чөптүн күчүнө карайт да. Бизде мына тоо канчалык бийиктеген сайын чөптүн күчү ошончолук күчтүү болот. Мисалы үчүн мына көдө көбүргөн мына ушу чөптөр мына паст өндүрдө өспөйт. Булар көбүнчө ошо болушунча бийик жакта болот. Мына биз бийик жакта жайгашкан үчүн кымыздын күчүнүн өзгөчөлүгүнө ошолор таасир берет да, чөптүн күчтүүлүгү. Мына канчалык чөп күчтүү жеп, ошончолук бийик жерде оттогон жылкынын сүтү күчтүү келет да, кымызы күчтүү келет. Анан жана дарычылыгы ошол жактан да айырма берет. Бул чыгарылышта кымыз жасоонун жол жобосун көрсөтүп, сырларын ачып берүү үчүн Алайкуу өрөөнүндөгү бийик тоолуу Жамантал жайлоосуна бардык. Меймандар келип калган экен, ошого карата союп меймандарды узатыш керек. Уйдун сүтүн айран кылабыз, айранды сүзмө кылабыз, сүзмөнү мынтип катытып курут кылабыз. Бунун составында кальций бар, балдарга аябай пайдалуу. Бул курут өзү ар түргө бөлүнөт. Бул деген эзме курут болот. Чоң толуктуу бул эзме курут деп коебуз. Чий курут деген бар, майда болот, аны майда кылып балдарга беребиз. Бул куруттун ошо чөйгө аралаштырып жасайбыз. Чөйгө да балдарга пайдалуу, ошон үчүн куруттун арасына кошуп жасайбыз. Ал дагы кышкысына балдарга беребиз аны дагы. Желе бул саан бээлердин колуну байланган жип же жалпы эле бээлер турган жерди айтабыз. Уйдун короосунан 50-100 метр аралыктагы жашыл чөптүү жерге тартылып, 2-3 күндө бирден алмаштырылат. Анткени кечке байланып турган кулундар оттой ала тургандай болушу керек.
жолу 5 мал сайбыз, ушинтип эле. Неге деле адамдай мамиле жасаш керек, булар деле адамдын кандай экенин билишет. Кош мамиле жасасаң, булар деле кош мамиле жасайт. Ошол сыяктуу эле бээлерге деле жумшак мамиле жасайбыз. Сүттүү бээлер бир саамда эле 2 литрге чейин сүт берет. Жаңы саалган саамал сүт ички организмди тазалоодо чоң натыйжа берет. Бээнин жылы сүтү бул деген биринчиден бронхитке пайда, экинчиден иммунитетти көтөрөт. Үчүнчүдөн жандай жөтөл оорусунан айыктырат да бул. Бул илгертен эле ата бабабыздан калган, мындай десем, дары болуп келген. Дары деп эсептелет бизче айтканда. Жайлоонун оттуулугуна карай 2 же 3-4 саат тыныктырып сааса болот. Бул аймактын эли күн узак кезде 7 жолу сааганга үлгүрөт. Ал эми кулундарын таңкы 6да байлап, кечки 8-9да агытышат. Саамал бээнин сүтү курамы жана биологиялык түзүлүшү боюнча эне сүтүнө окшош келет. Узу тарай элек кезде ичсе кандын айлануусун, зат алмашууну жөнгө салып, клеткаларды калыбына келтирет. 100 грамм саамалда 49 килокалорий бар. B1, B2, B3, Е жана башка витаминдерге, калий, натрий, фосфор, кальций сыяктуу минералдык заттарга бай келет. Өмүрдүн өтө ачуу эмес, шерин, анан даамдуу болуш үчүн сүттү келгенде 20 мүнөт тыныктырабыз. 20 мүнөттө сүт ысык табын кайтарат да көбүгү чыгат. Анан кийин куюп, абдан бышабыз, кымыз коюу болуш үчүн. Жа суюк кымыздар сүттү ысык куюп, анан азыраак бышып койгон үчүн чаңырган суюк кымыз болот. Албетте, ар кимдин өздүк сырлары бар. Бүжамал айым жылкынын сырын билген саяпкердин кызы болгондуктан кымыз жасоонун салттуу ыкмасын жакшы өздөштүргөн. Анан бишкектин башы кымызды жача турган мындай кеңирээк болуш керек да. Кымызды канча чапкан, бышканда кымыз ошондо чачырап турса, жакшы бышылат. Бишкек арча же карагай будактарынан жасалган таяк, чанаштан 2 карыш узунураак болуп, кармап пышканга ыңгайлуу. Ал эми экинчи башы пияладай жайык болууга тийиш. Салмактуу болсо абдан жакшы. Бирок өтө оор болуп, чанашты тытып жибербеш керек. Кымыз жасоодогу салттуу ыкмалардын бири карамай кошуу. Көпчүлүк анча түшүнө бербей, жээрип тергени менен кымыздын мыкты болуусунда анын орду чоң. Сүттү чаначка куйган соң 1 чай кашык майды кошуп, жакшылап бышуу керек. Карамай каймакка куурулган ун аппак кымыздын үстүнө тартылган сүрөттөй болуп көрүп кошуп турат. Эң башкысы саамалдын көбүктөрүн кетирип, ашыкча көбүрүүдөн, кыжылдап ачып кетүүдөн сактайт. Алдын ала немеге казанга салам. Каймак. Каймак ери баштаганда ага ундан чаябыз. Унду көбүрөөк чайып күйгүзсөк, карамай болот дагы. Кымыздын үстүндө карала томолоктор ошо карамайдан. Ал кымызды суюлтпай, чанашты да майлап, кымызды да көбүртпөй жакшы сактайт. Тунуп турат да кымыз. Ошон үчүн муну каткара алып күйгүзүп алабыз. Муну түшүнбөгөндөр бул карасын эмне сарысын эмне дейт. Ошо карамай күйгөндө 5 чымчым шекер кашык коебуз. Ал кымызды сары кылат. Майга ошого унга кошуп чай бейебиз. Кымыздын үстүндө карамайы болгону менен ак бүртүкчөлөр болбош керек. Ал сүттүн ирип, жакшы бышылбай калгандыгын айгинелейт. Эгер чаначты бат-баттан алмаштырып турбаса, ышы кетип, маңыр, ак бүртүкчөлөр чыга баштайт. Битти, кеттеп кошту.
чанач эчкинин терисинен жасалган узун баштык. Жаңы союлган эчкинин терисин тирип албай бүтүн бойдон сыйрып алып, жүнүн алып кургатат. Кургаган териге койдун майын сыйпап, арча корук менен жумшаганга чейин ийлөө керек. Ийге келген соң моюнун жана эки колун жип менен бууп койсо, чоң баштык, аныгырагы чанач. Кичине майда арчанын чирик дүмүрлөрүн салабыз. Ал чирик дүмүр чокту тез тутандырып кетет. Анан кыйылган бутактарынан салып, табылгыга катылыштаса болот, табылгынын дүмүрүн ыштаса болот. Ал табылгынын дүмүрүн илгеркилер күчтүү болот, боору ооруган адамдарга ода эмнеси бар деп көп ыштабай арча ышташкан. Арчаныкы жеңил болот, бардык адамга жагыштуу болот деп илгеркилер кеп кылган боюнча мен ошо жеңилирээк кымыз болсун, шириндээк деп арча ыштайм. Бул арчага ыштап жакшы ыштаса кымыз сары болот да, кою болот да, андуу да болот да. Ыштык чанач ыштоого ыңгайлашып жерге жасалган очок. Ал эми ыштоо дегендин өзү түтүнгө калоо, тосуу, кымыздын даамы кайсыл өсүмдүккө ышталгандыгынан көз каранды. Көбүнчө көк шыбак, табылгы куурай же арча колдонулат. Ар биринин өзүнчө кайталангыс даамы бар. Ол илгери жер ыштык кылып, жерге казып алып, агата ыштап жүрүшкөн. Ага биз деле ыштап жүрдүк. Анан азыр көчкөнгө, ар жерге барганда ыштык казып отурбай эле муну ташып жаган тийбеген жерге, шамал болбогон жерге көтөрүп алып койгонго пилак ыңгайлуу деп азыр айылбыт эле пилак өтүп алдык. Кайерге барсак эле ошол жерге коюп алып эле ыштай беребиз. Жакшы кымыз кычкыл, бирок ачуу эмес. Сары жана өтө суюк эмес, жылмакай болууга тийиш. Албетте, жакшы нерсени жасоо көп убакыт жана убаракерчилик талап кылат. Бүжемал айымдын бир күнү ушинтип кымыз жасоо менен өтөт. Кечкисин үй бүлө мүчөлөрүн чогултуп, дасторкон жайды. Алардын үйүнөн алыстан ат арытып, атайын кымыз ичкени келген коноктор үзүлбөйт. Ага кошуп шаардан буйрутма кылгандар болот. Бул үйдө кымыз ичип кетүүгө бекер. Көбүрөөк сатып алам дегендер дагы кургал чыкпайт. Биздин алайкунун кымызынын артыкчылыгы чыныгы кол менен жасалып, накта кыргыздын менталитети менен жасалган кымыз. Анан бизде ушундай чөптөр жакшы, ошонун эсебинен кымыздын жакшы болгон себеби ошодон. Дал ушундай ыкма менен каарманыбыз жасаган кымызды тамшанып ичкендер көп. Ар бир айтылган жакшы пикир кыйынчылыктарды унуткарып, тиричилик уланып келет. Урулсам мурачаттан, айлымдын жытаңкыган, кымбатым керек жерем, кылымга из калтырган, батасын аябаган, жол карап жар чабаган, тенин мамалсың. Жаз келип кар кеткенде көчүбүз тегер экен, туралып кете албаймын, туралган бура белге, кой жайып ача